Кыргызстандагы жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан кабарларды баяндап баштадык. Аскердик бөлүктө жарадар болгон жоокердин бирөөсү көз жумду, экинчиси ооруканада. Ок атуучу куралды колдуна албай ок чегендердин иши иликтенип баштады. Ошол эле маалда Кытайда катаал жазага тартылган кыргызстандык аялдын сөөгү алынып келүү иштери башталды. Ондогон адамдын өмүрүн алган Анкарадагы теракт үчүн президент Эрдоган өч аларын билдирди. Учурда шектүүлөр кармалып, жарылууга күрттөр айыпталууда. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкулкызы, кутман кечиңиз менен. Адегенде Кыргызстандагы жаңылыктардан баштасак. Балыкчыдагы аскердик бөлүктө ок атуучу куралдан атуу учурунда нөөмөттөгү аскер кызматтын 21 жаштагы жоокеринин кабыргасына ок тиген окуя боюнча кызматтык иликтөө иштери башталгандыгы айтылууда. Катардагы жоокер Балыкчы шаардык ооруканага жеткирилген, ошол эле күнү башынан жарат алган дагы бир жоокер Балыкчы шаардык ооруканасынын реанимация бөлүмүндө көз жумду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, өлүм жазасына буйртулган кыргызстандык жарандын сөөгүн алып келүү аракеттери башталды. Кытайда маңзат менен кармалган Кулбаеванын өлүм өкүмү бир жума мурун аткарылган. 2010-жылы ал Ош аэропортунан Үрүмчү шаарына учканда Светлана Кулбаева аттуу жаран Кытайдын бажы кызмат тарабынан баңги заты менен кармалып, аны 1 жылдан ашуун убакыттан кийин өлүм жазасына өкүм кылынган. Өлүм жазасына тартылган Светлана Кулбаева маалыматтарга караганда 51 жашта болгон. Ал эми Анкарадагы 28 адамдын өмүрүн кыйган жардырууга жоопкер деп түрк бийликтери Сириядагы согушка катышкан күрттөрдүн элдик кошунун атады. Премьер-министр Ахмет Давутоглу сириялык күрттөргө Түркияда Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлери жардам бергенин айыптап чыкты. Учурда жардырууга тиешеси бар деген шек менен 9 адам кармалды. Каза болгондордун саны 28 адам, ал эми жаракат алгандардын 61ден ашат. Түркиянын президенти Режеп Эрдоган мурдараак өлкөнүн Борбор шаары Анкарадагы жардырууну уюштургандардан өч алаарын убада алган. Ошол эле маалда түрк президентинин уулу Билал Эрдоган ири суммадагы акча өндүргөн деген шек менен Италиянын Болония шаарынын прокуратурасы тарабынан кармалып, ага карата кылмыш иши козголду. Телеграф басылмасынын маалыматына караганда, чиновниктин баласына карата алданып калгандар бир катар ошол ишкерлер Түркиядагы жаштар кыймылынын оппозициялык өкүлдөрү даттанышкан. Ал арада Билалдын адвокаты журналисттерге соттук териштирүүлөр сотто гана жүрүшү керектигин айтып маалымат берген. Буга чейин Сириянын маалымат министри Дамаскта мунай ташуу иштери Эрдогандын уулунун компаниясы аркылуу сатылып жаткандыгын билдирген болчу. 11 каналы жаңылыктарды улантат. Кайрадан Кыргызстанга өтсөк, өткөн жылы абактан терроризмге үчүн айыпталгандардын качып кеткен окуясынан соң республика боюнча жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы олуттуу терроризм менен соттолгондорду өзүнчө колонияга бөлүүнү пландаштырган. Бул демилге кантип ишке ашат? Бул тууралуу кийинки материалдан уксак. Кылмыш жана жаза аткаруу кодексинин талаптарына ылайык атайын режимдин түзөтүү колониясында жазасын өтүп, өмүр бою эркинен ажыратылган адамдар күчөтүлгөн режимдеги түрмөдө тергөө изоляторунда отурушат. Алар мындай колониянын жоктугуна байланыштуу күчөтүлгөн режимдеги түрмөдө кармалууда. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык келишимдерин колдонуудагы мыйзамдардын ченемдери бузулууда. Кыргызстанда биринчи жолу диний экстремизм жана терроризм үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган жарандарды башка кылмышкерлерден обочо кармоо максатында атайын комплекс курулууда. Это колония номер 19 в селе Джангиджер. Жаңы жерде жайгашкан 19 колония жөнүндө сөз болуп жатат. Каражат менен кыйынчылыктар болгон. Биринчи имарат толук бүттү. Жана келе жаткан жумада биринчи болуп алгачкы кылмышкерлер ал тарапка жөнөтүлөт. Первые заключенные будут туда переведены. Курулуш иштери 2007-жылы башталып, ушул жылдын октябрь айында эле биринчи имараты салынып бүткөн. Мамлекеттик бюджеттен курулуш үчүн 300 миллион сом бөлүнгөн. Ошондой эле терроризм үчүн айыпталган колониясында кылмышкерлер толук качкан окуядан кийин өкмөт тарабынан ал диний экстремисттер үчүн өзүнчө түрмө куруу жөнүндө чечим кабыл алынды. Побег, он как бы только немножко подтолкнул к тому, что Абактан качуу болгон окуядан кийин өкмөт биздин көйгөйлөргө көз салды. Жана биздин маселени чечкенге каражат бөлө баштады. Необходимые средства стали выделяться. Бүгүнкү күндө түрмөлөрдө диний экстремизм боюнча айыпталган 150 адам кармалууда. Кыргызстандын 4 күзөтүү мекемелери экстремизм жана радикализм үчүн жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарды кармоо үчүн атайын жерлерди бөлүп берет. Азыр мекеме колдонууга даяр. Ушул жылдын аягына чейин иштеп баштайт.
Белегетейин Кыргызстанда биринчи жолу диний экстремизм жана терроризм үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажырагандарды башка кылмышкерлерден обочо кармоо максатында атайын комплекс курулууда. Бул жаттагы сөзүбүздү 11 каналынын коногу коопсуздук жаатындагы адис Артур Медетбеков менен уланткан турабыз. Куш келипсиз, Артур мырза. Айтсаңыз, бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө коркунуч алып келип жаткан терроризм, экстремизмге шектелгендерди өзүнчө кармоо керек деген демилге канчалык ишке аша турчу маселе? Бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлдеги терроризм, диний экстремизмдин күчөшү бул жеке эле чакан мамлекеттер эмес, чоң мамлекеттерге абдан чоң коркунучту көргөзүп турат. Ошонун үчүн да биздин Кыргызстан мамлекети сыртта калган жок. Акыркы убакта ушул эл аралык деңгээлдеги террористтик уюмдар, экстремисттик уюмдар Кыргызстанга дагы өздөрүнүн сүрүн көргөзүп, бир нече жолу мындайча айтканда акыркы убакта биздин жарандардын жана укук коргоо органдарынын каза болушу дагы ачыктан ачык пайда болду. Ал эми акыркы убактагы ушул эл аралык деңгээлдеги террористтик уюмдун мүчөлөрүн жана диний экстремисттин мүчөлөрүн кармап аларды түрмөгө отургузууда алар көбү ошол түрмөдө отурган башка статьялар менен отурган адамдар менен кошуп, аларды өзүнө тартып, аларды алдап, адаштырып, мындайча айтканда өздөрүнүн уюмуна алып кеткен убактар дагы аз эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин жогорку кеңештин чыгарган мыйзамы бул актуалдуу. Биринчиден, экинчиден кечиксе дагы буну иш жүзүнө ашыруу керек. Бирок иш жүзүнө ашырууда ушул террористтик уюмдун мүчөлөрүн, диний радикалдуу экстремисттерди өзүнчө кармоодо биринчиден мамлекет ошого акча каражатын бөлүп, аларды камерный тип деп коет. Камерада өзүнчө камерный типте кармоо боюнча бардык шарттарды түзүш керек. Бирок тилекке каршы, менимче бүгүнкү күндө биздин ушул жаза аткаруу системасында андай түрмөлөр азырынча жок. Бирок ошолорго карап, ошолорду жасоо боюнча иштер аракеттерин жүргүзүшү абдан зарыл. Эми бул чаралар эркинен ажыратылгандарга карата кабыл алынып жатат да. Ал эми ислам мамлекети жайылтып жаткан идеологияга каршы туруу үчүн Кыргызстан өз кезегинде кандай чара көрүүсү керек? Биринчиден, бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекети ошо диний экстремизм, терроризмге каршы күрөшүүдө жеке эле укук коргоо органдарына таянбастан биздин коомчулукка жана кыргыз элине граждандык өздөрүнүн милдетин аткарууга чакырып, ошолорду баардыгын бирдикте чогуу иштесе, бул өзүнчө чоң күч болот. Экинчиден, ушул тарапта биздин муфтият, имамдар жана мамлекеттик деңгээлдеги диний комиссия дагы ушул ишке аралашып, алдын ала түшүндүрүү иштерин, өзгөчө диний багыттагы иштерин түшүндүрүү, алдын ала иштерин өткөзүп жүрүшсө, анда бул дагы өзүнчө чоң жардам болуп эсептелет. Андан тышкары ачыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө ошол диний экстремисттик идеологияга берилип кеткен жаштарды, берилип кеткен жарандарды ошол эле курал менен, ошол идеология менен аларга каршы соккуруп, аларга каршы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алдын ала иштерин жүргүзсө, бул абдан чоң утуш болот биздин мамлекет үчүн. Андан тышкары ошол диний экстремизмге каршы күрөшүүдө, терроризмге каршы күрөшүүдө биздин мамлекет башка өлкөлөр менен, башка өлкөлөрдүн укук коргоо органдары менен чогуу маалымат алмашуу иштерин абдан тыкан жана жакын жүргүзүп турса, бул дагы чоң жетишкендик болот. Акырында айтарым, биздин ушул укук коргоо органдарына чоң деңгээлде каражат, техника жабдыктары менен камсыз кылуу иштерин дайыма убакыты менен өткөзүп турса, бул дагы өзүнүн мындайча айтканда чоң маанисин берет. Артур мырза, Кыргызстанды жана ошол эле бүткүл Орто Азияны алганда экстремизмге каршы туруу чаралары ойлогондой болбосо же аткарылбай калса, кандай коркунучтар күтүлүүдө? Эми ачык сөз, эгерде биздин мамлекетте ушу терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүдө бүгүнкүдөй же кечээ бүгүнкүдөй чабал иш, шалакы иш болуп начар болуп турса, анда биздин мамлекеттен ошо террористтик, экстремисттик идеяларга азгырылып, алданып кеткен биздин жарандардын саны
500-төн дагы көбөйөт. Себеп дегенде бүгүндө Сирияда 500-ге жакын биздин жаштар жүрөт. Биринчиден, экинчиден биздин Кыргызстан мамлекетинде акыркы мына 2015-жылы 2 жолу ошо террористтик акция болуп, абдан биздин жарандарды чоң дүрбөлөңгө, коркунучка түшүрдү. Ошон үчүн ачыгын айтышыбыз керек, бул террористтик жана экстремисттик идеяларга азгырылып, ошолорго алданып кеткен жарандардын санын азайтыш үчүн, аларга алдын ала иштерди жүргүзүш үчүн бизде жанагы атайын ушул алдын ала иштерди жүргүзүү абдан зарыл. Себеп дегенде бул террористтик экстремисттик идеялар бүгүнкү күндө Кыргызстан жарандарына психологиялык жактан абдан чоң коркунучтарды мындайча туудуруп атат. Экинчиден, ачык сөз, эгерде буларга убагында чоң жана катуу чараларды көрбөсөк, булардын саны күндөн күн көбөйөт дагы. Андан тышкары булардын жанагы тымызын жүргөн подпольный ячейкалардагы, уктап жаткан ячейкалардагы абдан биздин коомго, мамлекеттин түзүлүшүнө абдан чоң мындайча айтканда коркунучту туудурат. Рахмат сизге, Артур Капарович. 11 каналынын студиясында коопсуздук жаатындагы адис Артур Медетбеков болду. Эми сиздер жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө тааныша турган жаңылыктарды кыскача айтып өтөм. Тажикстан менен Казакстан экстремизмге чакырык таштагандарды катуу жазалоодо. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун желегин туу туткандар бери дегенде 30 жылга эркинен ажыратылды. Америкада лотереядан уткан миллионерлер аныкталды. Ийгилик пенсия жашындагы жубайларга жылмайса, ошондой эле кыргыз балбандары чет өлкөдө жеңүүчүлөр аталып, муну менен Кыргызстандын капчыгында алтын медалдар кошулду. Домодедово аэропортунун ээси Дмитрий Каменщикке 2011-жылы аба майданда болгон терактыга байланыштуу коопсуздук чараларын сактаган эмес деген айып менен кармалды. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматына ылайык, жүргүнчүлөрдү көзөмөлдөө боюнча ал киргизген эрежелер коопсуздук деңгээлин төмөндөткөн. Ушул аптанын башында Дмитрий Каменщик маалымат жыйын өткөрүп, алар күнөөсүз экенин айткан жана муну видео тасма документтер менен далилдегенге аракет жасаган. 30-дан ашык адамдын өмүрүн алган жарылуу 2011-жылы Домодедово аэропортунда орун алган, эске сала кетелик. Борбор Азия чөлкөмүндө болуп жаткан кабарларга да кайрылабыз. Тажик бийлиги Ислам мамлекети радикал тобунун кара байрагын көтөрүп жүргөн үчүн 13 адамга өкүм чыгарды. Экстремисттик чакырык таштаган кылмыштуу топ түзгөндөр 10 жылдан 27 жылга чейин эркинен ажыратылса, эске салсак өткөн жылы Нурак калаасында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун желегине окшош кара байрак көтөрүп жүргөн үчүн кармалышкан болчу. Маалыматтарга караганда, Сирия жана Ирактагы террордук топтордун катарында 500дөй тажикстандык жаран жүрүшөт. Ал эми коңшу Казакстанда болсо тыюу салынган Таблиги жамаат уюмунун 5 мүчөсүнө карата өкүм чыкты. Алар баары тең күнөөсү моюнга алгандыктан 2,5 жылга эркинен ажыратылгандыгы маалымдалууда. Биле кетсек, ушул эле уюмдун ишмердүүлүгү менен алектенгендер Кыргызстанда дааватчылар катары эсептелет. Спорт жаатында кабарлардан балбандарыбыз Каныбек Жолчубеков жана Жанарбек Кенжеев Азия чемпиондугунда алтын медалдарды багындырышты. Учурда Таиланддын Бангкок шаарында күрөш боюнча Азия биринчилиги болуп жатат. Каныбек Жолчубеков 59 кг салмагында финалда ирандык Саман Мурат Абдаули менен беттешип 9-4 эсебинде утуп алган. Ал эми Жанарбек Кенжеев болсо финалда өзбек балбанына каршы туруп, кызуу өткөн кармашта кыргыз балбанынын пайдасына 3-2 эсебинде катталып, спортчу Азия чемпиондугу аталды. Мунай тууралуу жаңылык. Сауд Аравиянын тышкы иштер министри Адель Ал-Жубейр, эгер мунай өндүрүүнү тоңдурууга башка мамлекеттер макул болгону менен Сауд Аравия баш тартаарын жар салды. Айтымда, бул мунай токтотуу рынокко таасирин тийгизиши мүмкүн. Мурдараак Венесуэла, Катар, Орусиянын энергетика министри Александр Новак 2016 жылдан баштап нефть өндүрүүнү төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүгө чогулушкан. Буга чейин Иран санкцияларын айынан артта калып калгандыктан убакыт берүү максатында башка өндүрүүчүлөрдү убактылуу токтотуп турууга чакырышкан эле. Ал арада Дохада чогулган жетекчилер январь ичи мунайды өндүрүүнүн деңгээлин бирдей кармап турууга сөз беришти.
Ал эми Америка Кошмо Штатында Powerball лотереясынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Тактап айтканда $528 миллион акчаны Флорида штатынын жөнөкөй жашоочулары жеңүүчү аталды. Кененирээк кийинки сюжетте. Миллиондун жеңүүчүлөрү бир айдан ашык убакыттан бери байге туурасында жакшы кабарды бир туугандарынан жана досторунан жашырып турушкан. Улуттук Америкалык лотереянын жеңүүчүлөрү шаршемби күнү жарыяланып, алар Флоридадан 55 жаштагы Дэвид Кальдшмидт жана 70 жаштагы Морин Смит $528 миллион ээ болушту. Биринчиден мен сейрек ойнойм. Көп жылдан бери тандап жүргөн санды коюп, уктаганы кеткем. Анан эртең менен Дэвид ойгонуп, сүйүнчүлөгөндө ишенбей жаттым. Ал мага билетти көрсөткөндө мен андан сен менен шылдыңдап жатасыңбы? Сен эмне кылып жатасың деп сурадым. Мен эртең менен саат 6-да жумушка жөнөдүм. Жакында эле ишемби баскыч болгондо ал утуктарды тегеректеп койгон. Мен караганда тегерекчилер жок экен. Таң калып мен билетти текшерсем баардыгы туура чыкты. Мен ишенбей, ал мени тамашага салып жатат деп ойлодум. Номерлерди карасам менин номерлерим экен. Ошондо мен чуркап барып интернеттен текшерсем, чын эле баары туура чыкты. Анан аларга жаздым. Бирок ошондо да ишенбей жаттым. Телевизорду кайра-кайра карап, интернеттен да текшере бердик. 13 январда Powerball лотереясы рекордтук $500 миллион утукка койгон болчу. 3 билет жеңүүчү болуп, бирөөсү Теннессидеги жубайлар болду. Экинчиси Морин менен Дэвид. Үчүнчүсү азырынча аныктала элек. Бүгүн Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө ушундай жаңылыктар болду. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Жакшы болуңуздар.